Өмүр бою жашоомо жакшы из калтырган бир окуяны айтып берейин деп, мектептеги мыкты мугалимдердин бири кебин мындай деп баштады. Адаттагыдай эле жумуштан чыгып, үйдү көздөй бараткам. Жолдон бир учурда мен мектепте окуп жүргөн кезде бизге сабак берген агайыма жолугуп калдым. Аны менен саламдашып, "Мени эстейсизби? Мен сиздин окуучуңуз болчумун" деп сурадым. Ал да жылмайып учурашып, "Ооба, эстедим. 3-класс болчусуң анда. Азыр эми эмне менен алексиң" деп сурады. Мугалим болдум. "О, азаматсың. Оңой эмес кесипти тандаптырсың. Эмнеден улам мындай чечимге келдиң экен? Бир нерсе себеп болуп эмес, бирөө себеп болуп ушул кесипти аркаладым. Сиз мага үлгү калтыргансыз" дедим. "Эмнеден улам себеп болуп калдым экен? Айтып берчи" деди агайым. "Чындап эле сиздин эсиңизде жокпу? Мен эсиңизге салайын анда ошол окуяны. Андан бери канча жыл өтүп кетти. Бирок ал күн бүгүнкүдөй эсимде. Ошол күнү классташым атасы белек кылган абдан кооз саатын тагынып келген. Анан байкап отурсам, ал саатын чечип партасына койгон эле. А мен болсо андай саатка ээ болууну абдан кыялданчумун. Баары тыныгууга чыгып кеткенде өзүмдү кармай албай, жанагы саатты урдап алдым. Кийинки сабак башталганча эле тиги бала саатын таппай ыйлап баштады. Анан сизге барып, саатын урдатып жибергенин айтты. Сиз баарыбызды олуттуу карап, бул баланын саатын ким урдап алган болсо, кайтарып беришиңер керек дедиңиз. Мен уялып да, коркуп да турдум. Бирок ал саатты абдан жактыргандыктан мойнума алып, кайтарып бере албадым. Сиз жай басып барып, эшикти жаптыңыз да, баарыбызга катарга тизилгиле. Мен бир шарт менен чөнтөктөрүңөрдү текшеришим керек. Шарт болсо мындай: баарыбыз көзүбүздү жумабыз. Баарыбыз көзүбүздү жумдук. Мен ичимден абдан коркуп турдум. Менин ошол кичинекей өмүрүмдө ушул мүнөттөр эң уялган мүнөттөрүм эле. Анан бирден текшерип, жылып отуруп мага да кезек жакындап калган. Менин чөнтөгүмдү карап, саатты алдыңыз. Мен абдан корктум. Мына эми бүттү, уят болдум деп тургам. Бирок сиз андан ары улантып, катардын аягына чейин чөнтөктөрдү карап чыктыңыз. Баарынын чөнтөктөрүн карап бүткөн соң, "Балдар, эми баары жайында. Көзүңөрдү ача бергиле. Ордордуңарга барып отургула" деп, баарыбыз өз парталарыбызга отурганда саатты жанагы балага кайрып бердиңиз. Болуп өткөн иш жөнүндө башка бир да сөз айткан жоксуз. Кийин да мени менен бул тууралуу сүйлөшпөдүңүз. Сиз мени ууру, жалганчы, эч нерсеге жарабаган бала деп уяткарсаңыз деле болмок. Бирок андай кылбадыңыз. Сиз ошол күнү мени уяттан сактагансыз. Абийиримди төгүүнүн ордуна өтө үлгүлүү кадам жасадыңыз. Убакыт өтүп сиздин ошол кадамдарыңыздын баасын түшүндүм. Ошондуктан мен мугалимдик кесипти аркаладым. Ушул окуяны эстеп, экөөбүз тең унчукпай туруп калдык. Анан агайымдан сурадым: "Сиз бүгүн мени тааныдыңыз да, ошондо ушул окуя дароо эсиңизге келсе керек." Агайым бир саамга унчукпай турду да, анан мындай деди: "Силердин чөнтөктөрүңөрдү текшерип жатып, мен да көзүмдү жумуп алган болчумун. Андай кылбаган болсом, анда жакшы эмес көз ирмемдер эсте калмакко. Адамды басынтуу, уят кылуу бул оңой эле иш. Адамды колдоо, кайрат берүү баарынын эле колунан келе бербейт. Бири-биринен кескин айырмаланган ушул мамилелердин жыйынтыгы, жемиши убакыт өткөн сайын өз баалуулугун ачыктап көрсөтө берет. Окуядагы ошол окуучудан ашынган ууру өсүп чыгышы мүмкүн болчу. А бирок акылдуу агайынын мамилесинен улам мыкты мугалим өсүп чыкты. А сиз башкалардын жашоосуна кандай из калтырып жатасыз?